Салам алейкум туугандар. Мына биз айтып аткан хайдагыла өстүргүлө деп аткан карликовый алмалар мына булар. Ушулар. О, алдыңыздарда турган Айдарет сортундагы алма. 4-жыл быйыл. Баштан аяк. Бул жерде узуну 300 метр аягына чейин. Мынакей туугандар, азыр 28 сентябрь 2020 күз. Мына алманын жыйноонун алдында турабыз. Кудай буюрса, октябрдын 10-15-теринде алманы кудай буюрса теребиз. Мынакей туугандар, ушул алманы өстүргүлө, бирок технология, өзүнүн технологиясы менен өстүргүлө. Бул биздин баягы Союздун алмаларындай эмес. Айдап койсо эле өзү кичинеден өсө бергендей. Муну карап, жакшылап багып, убагында дарылап, убагы менен баардык дарыларын чачып, керектүү азык заттарын берсе, бул өтө түшүмдүү, кирешелүү. Анан айдап коюп бизде Кыргызда айрыкча мунун болбойт экен деп көнүп алганбыз. Ошо только уход керек. Канчалык уход берсе ошончолук байлап, гектарына мына Европада 180-120 тоннага чейин алып атышат. Бизде 100-120 тонна деп айтпай эле коелу. Бир 30-40 тонна берсе жетет бизге, Кыргызга. Ошондуктан туугандар, мен силерге сунуш кылам, ушул колдон келсе жериңерге чөп, буудай айдап эле отура бербестен, ушундай заманбап алма, алмуруут деги эле ушундай бак дарактарды тиккиле өмө берүүчү. Ошол эле полукарликовый сливалар туугандар. Азыр сентябрдын аягы, мына дагы эле быш элек. Кудай буюрса октябрдын 10-дорунда, 5-теринде бышып калат. Сливалар. Ушундай туугандар. Мына ушундай сливалар.